намазда туруп жеп ичсе, бул дагы намаз бузулат. Себеби намазда жегенге ичкенге болбойт. Тиги салынган амал да. Аллаху акбар деп салам бергенге чейин жеп ичкенге болбойт. Бирок бир адам жеп койсо эмне болот деген маселе турат. Анын эки түрү бар. Биринчиси оозунда бар нерсени жутат. Экинчиси сырттан алып жейт. Сырттан алып келип жейт. Экөөнүн өкүмү башка-башка. Эгерде намазда турганда адам бирдекени жеп намаз окуп аткан болсо, жеп туруп намазга турду. Кийин тишинин ичинде тыгылып калган болсо, ал тыгылып калган нерсе, нан, ет, тамак, эгерде нокоттон чоңураак болсо, нокот же чоңураак болсо, анда намаз бузулат. Эгерде нокоттон кичинекей болсо, намаз бузулбайт. Түшүнүктүбү? Эгер нокоттон кичинекей болсо, намаз бузулбайт. Демек, бул намазга келгенде оозуңду чайкап келдиң, Аллаху акбар деп. Кийин тишиңде калган экен. Ошону эмне кылдың? Жеп койдуң. Эгерде нокоттон кичинекей болсо, намаз бузулбайт. Нокоттон чоң нерсени, ушакты жеген болсоң, анда намазың бузулуп калат. Экинчиси, оозунда эчтеке жок. Аллаху акбар дегенден кийин сырттан алып келип жеп атасың. Чөнтөгүңдөн алдыңдагын оозуңа салып жеп атасың. Бул учурда кичинекей нерсени жесең деле намаз бузулуп калат. Мисалы баягы нанын бетине себилген эме деп коет. Жок, берге. Күнжүт, кичинекей күнжүт. Ошол күнжүттүн көлөмүндөй нерсени дагы чөнтөгүнөн алып салган болсо, оозунда жеген болуп эсептелет. Намаз бузулуп калат. Намаз ушундай бир нерсе, намазды өтө эhtiyat кылыш керек. Бунун шарттары да көп, буну бузуучу амалдар да көп, өтө эhtiyat кылатыган нерсе. Экинчиси эмне болду? Тамак болду. Тамакты канча түрү болду? Эки түрү болуп атат тамак жештин. Биринчи сүрөтү намаз окуп атканда тишиңде бар нерсени жутуп атасың, жеп коюп атасың. Ал нокоттун көлөмүнөн кичинекей болсо бузулбайт, нокоттон чоң болсо намаз бузулат. Экинчиси оозуңда жок, намазда туруп сырттан алып келип жеп атасың. Ал учурда эмне каралат экен? Эч көлөмү каралбайт. Күнжүттөй нерсени жесең деле намаз бузулат. Себеби намаздын ичинде сен жеген болуп эсептелесиң.